Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, Балкы шаарынын тургундары. Мен силердин кайрылуумдун себеби бүгүн саат 1:15 чамасында Аманбаева Манас көчөсүнүн кесилишинен пешеходдон кызымды машина сүзүп качып кеткен. Ал сүзүп кеткен киши деген ушу Балкчы шаарынын роудун начальниги экен, Бектур Казакыч деген. Азыркыга чейин жок, ал мас болуп алып бир жерде жашынып жатат. Анан өзүнүн сопсо болгон инисин жиберип койду экспертизага. Кызым болсо аябай оор акыбалда реанимацияда жатат. Саат мына уже 9:30 болду. Эгер өзү соо боло турган болсо келип туруп деле кечирим сурап айтып койсо деле болмок да. Мен ошончуктан ичим күйгөндүктөн ушу чыгып атам мен ушул жака. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдышевич, эгер көрүп аткан болсоңуздар ушурак адилеттүүлүк менен карап берип коюңуздарды суранам. Бүгүнкү число деген 2024 26 январь саат 1:15 сүзгөн, азыр саат 9:30 болду. Ушул убакка чейин жок. Эгер соо боло турган болсо келип көрүнүп койбойбу? Жок, анда бул Бектур Казакыч деген. Анын милициянын немелерде, ишкерлерде кат жаап жашырып атат, мондойчо алып келгендечи. Мында адилеттүүлүк деген кандай? Же карапайым элдин эмне укугун эмне корголбойбу? Же кандай? Карапайым элдин балдарын, кыздарын тебелей берсе болобу? Өкмөттө иштегендер, чоң болуп иштегендер эмне карапайым элдин бала бакасын тебелеп эле мас болуп алып машина айдай берсе эмне буларга уруксатпы? Же карапайым элге уруксат эмес? Кандай бул? Артур. Акырындан. Ол эми тартпа. Акырындан кылып тур. Ой, Кудайым. Машинада отурат. Кайра артка алып койсуң, артка зылдыр. Болду эми. Ошо качып кеткенге карабайсың. Тиги уштагы камераңызды жакта калабы? Манас жакта я. Мында машина сүзүп туруп качып кеткен. Шундай экен. Бунда бакпайт негизи, бунакта бакпайт негизи. Ой, алып onu bileyim. Monday olmayt bile. Çok büyük tanıdı. Bir yıldık alıp kaçıp ketken başta. Tavuldu. Üy yaşına oldu çıkmaydı. Yaşına oldu çıkıp gitti, masa eken. Bir yıldık alıp kaçıp gitti. Bu bırak suyun yok. Eğitimde sürüyor. İşin cevap taş. Балкчы шаарында жашөспүрүмдүн катышуусу менен орун алган жол кырсыгы Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилигинин көзөмөлүнө алынды. Балкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы билдиргендей 26 январь күнү саат 14:30 чамасында Балкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн өмөт бөлүгүнө белгисиз адам телефон аркылуу Балкчы шаарынын Аманбаев менен Манас көчөлөрүнүн кесилишинен жашөспүрүм кызды белгисиз автоунаа сүзүп кеткендигин билдирген. Аталган билдирүү Балкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалымат электрондук журналына каттоого алынып, алгачкы териштирүү иштери башталган. Билдирүү боюнча Балкчы шаардык ички иштер
бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу ооруканага барган учурда жол кырсыгынан жабыр тарткан жаш өспүрүм кыз Балыкчы шаарындагы жеке мектептердин 5-класстын окуучусу 11 жаштагы А.Ф экендиги аныкталып, Балыкчы шаарынын ооруканасына жандандыруу бөлүмүнө түшкөндүгү такталган. Алдын ала териштирүү жол кырсыгына шектүү автоунаа аныкталган. Унаа Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнө тиешелүү болгон Гели Мангара үлгүсүндөгү кызматтык автоунаа болуп чыкты. Ошондой эле тергөө кызматы Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн милициянын аймактык ыйгарым өкүлү КБ келип, аталган кызматтык автоунааны айдап бара жатып жаш өспүрүм кызды сүзүп алгандыгы жана окуя болгон жерден качып кеткендигин билдирген. Анын спирт ичимдигин ичүүгө текшергенде спирт ичимдигин ичпегени аныкталган. Мындан сырткары толук кандуу текшерүү максатында кандын үлгүлөрү алынган. Гели Мангара үлгүсүндө кызматтык автоунаа айып короого киргизилген. Аталган жол кырсыгы коомчулук арасында көптөгөн талкууларды жараткандан улам толук кандуу объективдүү текшерүү жүргүзүү үчүн жерине Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгына тергөө кызматынын тергөөчүлөрү жана Ысык көл облустунун прокуратурасынын өкүлдөрү барып тиешелүү иштерди алып барышууда жана Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилигинин көзөмөлүнө алынды. Аталган жол кырсыгы боюнча кошумча маалыматтар болсо берилет.